Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул шайлоого байланыштуу 4 мыйзам долбоорлору жана ошол мыйзам долбоорлордун пакети 2 жума каралды буга чейин. Өзүңүздөр билесиздер, суроо жооптор болгон. Өткөн жумада баяндамачы башка демилгечилер тарабынан аныкталсын деген дагы маселе коюлган. Ошондуктан бүгүн баяндамачы мен болуп отурам. Башка демилгечилердин дагы колу бар болуш керек. Канат Керезбекович тактап койсоңуз болот. Негизи баяндамага өтө берсем, бул мыйзам долбоорлору 2018 жылы улуттук кеңеште президенттин катышуусунда, бардык фракция лидерлеринин катышуусунда жана шайлоолор боюнча стратегия 2018 жылы 2020 жылгы кабыл алынган стратегиянын алкагында каралып жатат. Мындай чукул өзгөрүүлөр жок. Өзүңүздөр дагы айттыңыздар, бул жерде техникалык өзгөрүүлөр көп экен деп, бирок ошентсе дагы мен баяндамачы катары айтып кетет элем. Техникалык көрүнгөнү менен ошол шайлоонун ачыктыгын, активдүү, пассивдүү шайлоо укугун кеңейтүү, маалымат берүү, массалык маалымат каражаттары, ошол эле шайлоо күрөөсү, акча кайдан келип атат, дагы башка маселелер бардыгы кылдат ушул жумушчу топ тарабынан иштелип чыкты. Айрым маалыматтарды айтып кетейин. 2017 жылы президенттик шайлоого 3 миллиондон ашуун шайлоочу каттоодон шайлоо тизмесине кирген, 1 миллион 700 адам добуш берген. 2015 жылы парламенттик шайлоодо 2 миллион 763 шайлоочу тизмеге кирген, 1 миллион 589 миң адам добуш берген. Кандай өзгөрүүлөр сунушталып жатат? Жанагы 70 күн УИК тизмени 70 күн мурда 10 календардык күнгө көбөйтүү дегенди аны уктуңуздар. Мен мына форма 2, форма 3кө дагы тактоо киргизип коеюн дегем. 2015 жылы 305 миң форма 2 менен добуш беришкен адамдар. 2017 жылы 315 миң адам. Ушул жерде форма 2 бир аз маселени жараткан. Кенжебек Сатымкулович дагы биринчи комитетте карап атканда ушул маселени кенен талкуулаганбыз. Эмне өзгөрдү форма 2 боюнча? Себеби дегенде форма 2 бул жарандардын укугун кеңейтет, бирок ошону менен бирге эле кээде бардык пачкалап эле паспорттун копиясын алып келип шайлоо участкаларына өзүнүн адамдарын каттоого тургузууга шанс ачат деген пикирлер да болгон. Бул жерде адам өзү келиши керек жана шайлоо участкасында идентификациядан өтүш керек бул жолу. Форма 2ге ошондой өзгөрүүлөр кирип атат. Ошондо адам жана форма 2 менен добуш берем деген адам келиш керек өзү физикалык түрдө жана идентификациядан өтүш керек. Форма 3 дагы ошондой. 15 беренени карасаңыздар болот. 15 беренеде жазылган. Шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча иш аракеттердин негизги комплекси мамлекеттик каттоо кызматынан борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү 15-16 беренеде каралып атат. Жаңылбасам Бакыт Эргешевич ушул маселени көтөрдү. Эмне себептен сиздер мамлекеттик каттоо кызматынан борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берип атасыңар ушул укуктарды деп. Бул жерде биз ушуну киргизгенбиз. Себеби дегенде буга чейин абдан айрым бир фракциялар тарабынан мамлекеттик каттоо кызматы бул өкмөттөн көз каранды орган, өкмөттүн курамына кирген орган. Ошондуктан бул жерде кызыкчылыктардын конфликти болот деп булам ушул байма-бай ушул суроолорду көтөрүп келишкен. Андан тышкары эң негизги өзгөрүүлөр бул айрым категориялар боюнча өзгөчө шарттарды түзүү. Бул камакта кармоо жерлеринде, стационардык дарылоо алдын алуучу мекемелерде ошол жерге шайлоочуларга шарт түзүү, анан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы шарт түзүү. Ошол беренелерди карасаңыздар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча үгүт маселесинде дагы 1% сөзсүз жана ошол мүмкүнчүлүгү чектелген ден соолугу боюнча адамдарга үгүт материалдары даярдалышы керек. Аларга 70 күн мурда, 60 күн мурда, 70 күн мурда жаңылбасам бүт даярдалыш керек да шайлоо участкаларычы. Эгер даяр болбосо комиссия алдын ала барып текшерет жана социалдык өнүктүрүү министрлиги аларга мындай карта берет. Бизде ушунча райондо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар, ошолор шайлоого катышат тизмесин берет. Аларга даярдаш керек. Ошо коляска менен барабы, кандай көзү көрбөгөн адамдар болобу, майып адамдар барганда шайлоо участкасы даяр болушу керек. Эгер даяр болбосо,
ошо борбордук комиссия тарабынан түзүлгөн комиссия дагы эскертүү берет, даярдыкты алдын алат. Андан тышкары миграция, мигранттар ушул чоң маселе абдан. Бизде миллионго жакын мигрант болсо, алардын акыркы шайлоодо 18 миңге жакыны гана шайлоо тизмесине кирген, 5 миңдей адам добуш берген, болгону 5 миңдей. Өткөн Алай Изимович өткөн комитетте дагы ушул маселени көтөргөнбүз. Биз ардактуу атуулдар кантип шайлоо участкаларын даярдашат, жанагы миграция кызматынын өкүлдөрү кантип шайлоо участкаларын даярдашат, ошонун баарын талкуулаганбыз. Аткаруу жагына келгенде техникалык жагынан кандай болот деп. Бул эмнеден келип чыкты? Эң негизгиси биз шайлоо инклюзивдүү өтсүн деп атабыз. Бардык жарандар биометрикалык жана каттоодон өтүш керек, мигранттар дагы көбүрөөк добуш бериш керек, анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы көбүрөөк добуш бериш керек. Ошого көңүл буруп атабыз. Ошондуктан жумушчу топ тарабынан ушул кабыл алынган. Андан кийин шайлоо пассивдүү укук боюнча жанагы соттолгон адамдардын соттолуусун алып коюу же жоюу маселеси бул жерге киргизилген. Жана биринчи категория 5 жыл, экинчи категория 10 жыл, 10 жылдан кийин үчүнчү категория оор кылмыштарды жасаган адамдар өтө оор кылмыштарды 15 жыл деп. Генералдык прокуратура тарабынан дагы бул мөөнөттөр азайтылып келди. Кенжебек Сатымкулович болсо соттуулукту алып салуу жана жоюудан кийин талапкердин шайлоого, президенттик жана жогорку кеңешке шайлоого катышуу боюнча мыйзамын чакыртып алды. Анда дагы айтылган ойлор бар коомчулукта. Негизи сот системасы реформасы аягына чыга элек. Ушунун алкагында бөгөт же барьер болуп калышы мүмкүн ар кандай талапкерлерге деп. Бирок урматтуу массалык маалымат каражаттары отурат, жарандык коом, ушул жерден дагы кайрылам сиздерге. Ушул маселенин жогорку кеңешке чыгып жатышы өзү жакшы маселе. Себеби дегенде жумушчу топ ар бир мүчөсү тастыктай алат. Ар бир айылда ошол жолугушуу болуп атканда бул коомчулуктун каалоосу, ушул криминал, ОПГ, соттолгон, коррупция боюнча берене боюнча соттолгон адамдар, кылмыш ишин жасаган адамдар такыр эле жергиликтүү кеңештерге дагы, жогорку кеңешке дагы, президенттикке дагы талапкердигин эч качан кое албасын деген талап абдан күчтүү. Кечээ Санжыра радиосунда дагы, Марал радиосунда дагы угармандар улам ушул маселени көтөрүп атышты. Эмнеге деп. Бирок ошону менен катар экинчи пикир бар. Бул все-таки это барьер. Бул талапкердин укугун чектейт. Ошол эле сот системасы бизде идеалдуу эмес деп Мыктыбек Юсупович дагы ушул суроону берген. Ошондуктан ушул жерде маанилүү маселе. Биз демилгечилер менен кеңешип бул пунктту биз алып салабыз. Ушул жаңы киргизилген эле. Бул соттолгон адамдардын соттугун жоюу же алып салуу боюнча алар ушул азыркы кылмыш кодекси менен эле кете беришет. Бирок азыркы кылмыш кодекси менен мурдагыдай соттугун алдын ала жана погасить эте алышпайт да, ошол жагы бар. Мындай катаалданган негизи. Андан кийин могул жерде күрөө маселеси дагы 2 миллионго түшүрүлдү президенттик шайлоодо. 3 миллионго партиялардын жанагы күрөөсү түшүрүлдү. Бизде жанагы босого боюнча концепциябызда жок. Ал боюнча суроо берсеңиздер болот. Негизинен демилгечилер катары дагы, баяндамачы катары дагы мен ушул өзгөртүүлөрдү колдойм. Алар техникалык жактан дагы, башка жагынан дагы, ошол эле инклюзивдик жагынан дагы биздин шайлоо процессти аябай жакшыртат деп мен ишенем. Ушул жумушчу топтагы эксперттер менен чогуу элди кыдырып, бардык ой пикирлерди эске алуу менен ушул пикирге келдик. Жана дагы бир берене мындай талкууга түшүп аткан эмне себептен биз 1 жыл мурун токтотушубуз керек өзгөртүүлөрдү киргизүү ушул конституциялык мыйзамга деп. Бул жерде дагы ушул конституциялык мыйзамда жазылган, эгер ал пункт өтсө, шайлоо болгонго чейин, парламенттик шайлоо болгонго чейин 1 жыл мурун ушул конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө тыюу салынат. Эмне себептен андай? Себеби дегенде бул эл аралык стандарт. Шайлоо болгонго чейин бардык күчтөр, бардык топтор, саясий күчтөр оюндун эрежелерин абдан так билиши керек.
алар баарын маалымат билиш керек дагы, даяр болушу керек. Шайлоого жакындап калганда улам өзгөртө бергенде анда айрым группалар үчүн бул жаңы партиялар үчүн катышып аткан ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Партиялар боюнча дагы мыйзам долбоору келет, экинчи пакет менен, ушул жумушчу топ менен чогуу. Андан тышкары ошол шайлоого 6 ай калганда партия катталышы керек. Ошондой дагы жобо бул жака киргизилди. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.